Assalamu alaikum ардактуу көрүүчүлөр, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Туткан розоңуздар кабыл болсун. Буюрса бүгүн биз Бишкек шаарынын Манас аэропорт тараптабыз. Дача сууда сатыла турган 4 баш кой, коз-кочкор, кочкор, жаш ургач козу ушулар бар да, катар менен көрсөтүп беребиз. Көрүп коюңуздар, бир афган, бир пол афган, бир кара, анан бир мондай бооз кой бар. Азыр биз четтен маалыматтарын бере берели. Мына кой жакын бооз, көрдүңүздөр, Тетик кара кой, аябай кулактуу кой мына. Бери бурулганда эле көрдүңүздөр. Свети өтө кара свет да, чым кара. Каштан, маштан, карамтыл дегендерге баша жакындабайт, көрдүңүздөр, чым кара кой. Мына буюрса. Анан могу кой афган, те астында пол афган, эң бою чакан ошол 88 дейт, ушу койдучу. Мына. Анан жаштарын айтып коеюн, кара кой 4 тишке өтүп атыптыр. Ушул мына алдында кой 6 тишке өтүп атыптыр. Мына бооз кой 4 тиш экен, мына ортодогучу. А могу афган кой 8 тиш экен. Кыскасы ушул койлор, көрдүңүздөр байкелер. Анан тетиги кой бооз, аны көрүп турасыздар, калган үчөөнү бир ай мурун козуларын бөлүп саткан экен. Кайра кочкор коюптур, качты качпады белгисиз дейт. Буйрса эттүү эле экен, кайра тез эле качса керек, буйрса мына. Байкелер. Мына эң бою бийик афган окшойт, 93, уровеньге кулак 21. Ого. Бизде каранын кулагы 22, каранын линиясы ата жагынан эме Насаров, энеси Шарпей. Мына. Ортасында бойдагы Насаровдун линиясында. Кайсы кой болду, Кулактары эң кеми 20, алды 22 да. Каранын кулагы узун экен, Каранын бою 90. Бою 90. Ошондо мына афган эң бийик 93 болсо, мына 95 чыгып калабы буурый кой? 90. 90 буурый. Мына кой, болду. Ушу 4 кой бүгүн сатыкта. Жаштарын айттык, местоположениясын айттык, бооз кысырдыгын айттык, кулак баштарын айттык, кулактарын. Эми баасы калды. Баасын круг 85 миңден дейм да. Камдамай койсо жогорураак болот. Круговой 85 миң сомдон, Эсил жүргөн болсо кандай кочкор жүргөн буларга? Буларда Чоң кочкор жүргөн, Болду. Азыр бир кочкор чыгарат, может аягында чыгарат. Касы ошо чоң кочкордон качкан болот, айтып коет ошону элечи. Көрүп турсаңыздар, мына кочкордон качкан деп айтат. Эгер жүргөн да, ушундон бери бир айдан бери бирге жүрөт, Болду. Качкан болушу, эгер качпай калышы да мүмкүн. Эми аны өзүңүздөр карап көрөсүздөр. Кочкоруңуздар болсо коюп аласыздар буюрса. Кыскасы койлор мына ушу койлор, Кезекте кайра 3 баш козу чыкты. Мына көрдүңүздөр, мына астындагы мо светлаясы пол афган коз экен. Былтыркы козулар өтө эрте туулбаган, жашыраак козулар экен. Үчөө, Жашы бирдей эле окшойт, үчөө. Бойлор, кулактарын өлчөп көрдүңүзбү? Орто эсептен 85, кулактар 20-21. Ох, кип кетти го мына жака. Кышай! Бол, тосуп турайын. Чыгаттамыз. Так, мыносу пол афган эмес, Мына бол. Так, ошондо мына светлый пол афган, алганы пол афган эмес. Мына кулагы аябай сонун экен, көрүп турасыздар. Үчөө. Кыскасы эми былтыркы жаш козулар да. Бааларын кандай кылабыз? Алар круг 60 миңден экен. Круг 60 миң сомдон экен. Козулар чоң-чоң, жиликтүү козулар экен мында. Кыска эмес да, мында көрүп турасыздар, Чоң койлор менен бирдей да булар. Мындай чоң да, кыскасы мындай. Өзүңүздөр түшүндүңүздөр, баягы эми кичине мал бар, кичинелиги камера артында деле көрүнөт го мындай. Өзүңүздөр деле билесиздер. 60 миң сомдон дедик, кошумча суроолор болсо эсинен чалып сураңыздар. Мына жаш козу кочкор экен. Канча айлык? 4 айлык. Сүттөн бөлүнгөн, Ооба. Ушунда сатайын деп атасыз. Борчиктин баласы. Так, борчик. Атасы борчик, Ооба. Болду. Атасы бар бул жерде? Бар. Так, атасы борчик экен, азыр көрсөтөбүз. Ошондо кайсы линия болуп калатын түбү? Кемалдын эмес линиясы болуп калат, шедеврден. Кемал. Шедеврдин атында. Шедеврдин атасы Кемал, ошонун линиясы болот экен да, кыскасычы. Куйругу
бошотуңуз куйругун көрөйүчү. Мындай ачык тоголок куйрук экен. Мына денесин көрүп алыңыздар. Атасы аз борчик, атасы аз телосложениясы окшошуп кетет азыр көрөсүздөр. Кулак 19. Так, Boyu 73 уренге. Өлчө алса болот. Энеси кандай кой эле? Энеси кой эле. Болду. Так, муну канча коесуз баасын? Муну 40 миң деп сурайбыз. 40 миң сом. 4 айлык жаш коз кочкор. Содалашасыздар дагы, эгер жаккан болсо ала бересиздер. Буюрса жаш коз экен. Ну, особо көрсөтө турган жери жок эми, мына көрүнүп турат го жаш коздун. Сөктөрү жакшы бирок. Төштөрүн көрсөтүп коеюн. Сыяктарында көрө турган кишилер бар дейм. Сөзсүз жуму тумшуктары астынан деген. Бол, бошото бериң. Жанагы жаш кочкордун атасы мына ушул кочкор, Camel линия. Жашы канча? 2 жаш 2 айлык болуп калды. Яна айда туулгандар. 2 жаш 2 айлык экен. Параметрлеричи? Бою 1, кулак 20, салмагы биздин эсеп менен где-то 180 бар да. Camel'дын акыркы балдарынан шедеврдин бир тууганы. Так. Жолун барсаң, сөк аябай жонолуп. Ооба. Катас мощный болуп. Жана колсуз, Жана 4 айлык колсуз. Болду, мына кочкорду көрүп турасыздар. Булардыкы тип бачкообразный да. Жүндөрү да кара, четко жүн, жесткий жүндөрү. Мына жүндөр. Таза. Муну канча коебуз баасын? Муну 150 миң. 150 миң сом, Болду, ушул кочкорду 150 миң сомго койду. Кулагы борчик тырышып калган. Январда туулган, талада туулуп калган. Ошондо үшүк алып калган да кулагычы. Сол, денсаулыктары жакшы, Сол топ-таза. Көрүнүп турат, өзүнөн эле. Болду, машалла. Главный бою, линиясы, кулак баштарын карасаңыздар болду. Мунун жакшы козулар сатылып кетти. Ургач түштү, ургач. Ургач түштү. Муногу экинчи кочкор, жанагы кой ушул менен турду деди го, качкан болушу мүмкүн. Эгер бооз болсо, ушул кочкордон качкан болот. Могу герместин түздөн-түз баласы. Жашы канча? Жашы 3 жаштан өттү. Параметрлеричи? 1-3, кулак 20. Энеси Гулливердин прямой кызы. Болду. Ушул да сатылат, туурабы? Сатылат. Козулардын бүт көрсөтүп беребиз. Башка бираз козулар түшкөн. Мына куйрук тараптар, кочкордун. Арыгыраак экен, бул, Жашы 3 жаштан өттү дейсизби? Ооба. Бою 1-3, кулак 20. Энеси Гулливердин кызы деди, өзү Герместин баласы. Светлый кочкор. Просто козуларын сурайсыздар, жаккан болсо көрөсүздөр, төшүн көрсөтөйүн. Мындан кийин баасын сурайм, Төш жактарычы. Кочкордун, Мунуку өзгөчөлөрүн карасаң, телкеден мойнун узундугу. Болду. Мойну узун. Стойка. Ошон үчүн башы бийик да. Рыжий. Тик турат. Сын бар да кочкордо. Муну канча коебуз баасын? Козуларда шүгүр жакшы. Баасын $5000 дейм. $5000, Козуларын каласа живой көрсөтүп беребиз. Азыр видеосун жөнөтүп көрсөтүп беребиз. Болду. WhatsApp'тан чаласыздар, сурайсыздар ушунун козулары деп. Анан силерге көрсөтөт, анан жаккан болсо содалашасыздар, Дареги Дача-Суу Манас аэропорту Бишкек. Бүтте башка жок, көрсөтө турган. Акырында ушул кочкор чыкты буюрса. Герместин баласы.